УКМК Кыргыз индустриянын экс жетекчиси Жарасул Абдрайымовду кармады. Коррупцияга шектелип, Кыргыз индустриянын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдрайымов жана ишкананын вице-президенти кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аталган ачык акционердик коомго 2022-2024 жылдар аралыгында 2,3 миллиард сом бөлүнгөн. Комитет Кыргыз индустриянын айрым кызматкерлери туунду компаниялар аркылуу бюджеттик каражатты ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнүн кабарлады. Ошондой эле 2022 жылдын 24 жылга чейин Кыргыз индустрияда 40тан ашык чыгаша алып келген ишканалар түзүлүп, каржыланганы белгилүү болду. Аларга бөлүнгөн финансылык салымдар кайтарылгыс болуп калган. Ишкана жетекчилиги мыйзамсыз байоо, жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтар негизсиз көп болгон. 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи. Аларга эмгек акы да жогору төлөнүп, бул кызматтарга туугандары, достору жана жакын санаалаштары дайындалган деп жазылат маалыматта. Жетекчилик жана жакындары бир эле учурда Кыргыз индустрияда жана туунду компанияларда иштеп, эки жактан тең айлык алып турганы маалым болду. Бул мамлекетти ири зыянга учураткан. Учурда зыяндын так өлчөмү аныкталууда. УКМК азыр ишкананын мурдагы президенти жана вице-президентин кармап, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизгенин кошумчалады. Жарым бөтөлкө сыр айче коем деп айдоо укугунан ажырады. Мазда унаасынын айдоочусу жол милициясына баш ийбей 7 апрель көчөсү менен жогору Ала Тоо совхозун көздөй качкан. Ал колго түшкөндө коркуп кетип качканын айтып, жарым эле бөтөлкө сыр ичкенин моюндаган. Мыйзамга баш ийбеген айдоочу 5500 сом төлөп, унаасы айып короого токтотулду. Ал эми ичип алып унаа башкаргандыгы үчүн соттун чечими менен айдоочулук укугунан 1 жылга ажыратылары айтылды. Аталар боюнча сотолгон аталган машина талкалайсың азыр азыр атамдан менен оңол токто дейм азыр оңол токто эмне кылып атасың коркуп кеттим кандай коркуп кеттим испугался эми ошончо качасың мына пожалуйста бешпеле отурбайлы ошончо качасың мына пожалуйста бешпеле баке ошончо качасың мына баке токтойсуз бир жерде сүйлөшөлү ичине бир 0,5 ичкем да пиво ошо токтоп тукар жетишпеш тукар автомашина задержана канча иштин эле? 2 маленьких стали. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Кыргызстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. Кочкордо үй ээсин сабап 500 000 сом салынган сейфти уурдап кеткендер кармалды. Нарын облусунун Кочкар районунда 7 январь күнү түнкү саат 2 чамасында бет капчан адамдар жергиликтүү тургундардын үйүнө киришип, үй ээлерин сабап 500 000 сом салынган темир сейфти алып кетишкен. Кылмыштын жабырлануучулары ооруканага жеткирилген. Милиция аталган кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармады. Ал 1982 жылы туулган жергиликтүү тургун болуп чыкты. Учурда тергөө иштери уланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мурдагы президенти Москва мамлекеттик университетинин профессору Аскар Акаевга Россиянын элимине эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Тиешелүү жарлык ченемдик укуктук актылардын расмий сайтында жайгаштырылганын РИА Новости жазды. Россия Федерациясынын элимине эмгек сиңирген ишмер ардак наамы техника илимдеринин доктору профессор Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин математикалык сатаал системаларды изилдөө институтунун башкы илимий кызматкери Аскар Акаев ыйгарылсын деп жазылган жарлыкта.
Түркиянын Коnya провинциясында өткөн түндө 4 кабаттуу үй урап түштү. Анын себеби азырынча белгисиз. Куткаруучулар уранды алдынан 3 адамды алып чыгып, экөөнү издеп жатканын маалым болду. Үйдө жалпысынан 79 адам катталган, 14 патир болгон. Кырсыкта жабыркагандар мындан да көп болмок. Сириялык качкын элди ойготуп жетишкен. Ал каттуу үндү угаары менен кошуналарын эшиктерин каккылап кирген. Үй жашоочулардын көбү сыртка чыккандан кийин урап түшкөн. Сокулуктагы түнкү 2 кабаттуу мечиттен чыккан өрт түнкү саат 3:00 толугу менен өчүрүлдү. Жерине 4 эсеп тартылып, жалын мечиттин жанындагы үйлөргө жетпей өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен 900 чарчы метр күйүп кеткени айтылды. Жабыркагандар жок. У меня священник голый сегодня. Кушай. Эй, соседи, священник еще леза. Соколук, восьмиугольник с дводни, та дводни, со всех сторон дводни. А соседи еще леза, до.